Саламатсыңар балдар. Бүгүн кезектеги сабагыбызды баштайлы. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы Чыңгыз Айтматов. Жана грамматикабыз ким жөнүндө, эмне жөнүндө, ким тууралуу, эмне тууралуу деген суроолорго жооп берүүгө үйрөнөбүз. Бүгүнкү сабакта ушул суроолорго жооп берүүгө үйрөнөбүз. Кыргызстандын Залкар улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. Айтматовдун балалыгы балдар согуш жылдарына туура келген. Ал аябагандай кыйынчылыктарды көргөн. Анын атасы Төрөкул Айтматов болгон, энеси Нагима Хамзаевна Айтматова болгон. Анын чыгармалары, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары 165 тилге которулган. Анын аябагандай көптөгөн чыгармалары бар. Силер билесиңер, балдарга арнаган чыгармалары бар, жомокторун бар билебиз. Бугене жомогу, Чыпалак бала жомогун билебиз. Алгач аңгемелерден баштаган Чыңгыз Айтматов чыгармаларды жазууда биринчи аңгемелерден баштаган экен. Андан кийин Ак кеме атуу повестин жазган, Жамиля повести бар, Эрте келген турналар повесттерин билебиз. Бул повесттеринде согуш учурундагы өзүнүн жаш кезин, классташ курбуларын баяндап берет. Өзүнүн кыйынчылыктар, баштан өткөн кыйынчылыктарын ушул чыгармаларда көрсөтүлгөн. Романдары бар чоң: Кыямат, Кассандра тамгасы, Кылым карттар, Бир күн романдары. Андан да көптөгөн чыгармалары бар. Балдар, биз Чыңгыз Айтматовдун дүйнөдөн кайтканды 2008 жылы 10 июнда 80 жаш курагында катуу оорудан кийин дүйнөдөн кайткан. Бүгүн биз балдар ушул Чыңгыз Айтматовдун чакан өмүр баяны менен таанышабыз. Биринчи сабагыбыздын билим берүүчүлүк максатыбыз ушул улуу инсандын чакан өмүр баяны менен таанышып, жаңы сөздөр менен иштеп, жаңы сөздөрдүн көнүгүү машыгуу иштерин иштеп, жана ошондой эле өзүбүздүн ушул улуу инсандай талыкпай эмгектенүүгө, эмгекчил, мекенчил болууга тарбияланабыз. Анда эмесе биринчи көнүгүүгө көңүл бургула балдар. 138 бетти ачабыз. Сөздөрдү кайталагыла, схемаларды толуктап окугула дейт. Бул жерде жаңы сөздөр менен, жаңы лексика менен таанышып, сөздөрдү кыргыз тилинен орус тилине которуу жолу менен сөздөрдүн маанисин түшүнөбүз. Бүт дүйнөгө, на весь мир орус тилине которулат. Бүт дүйнөгө деген сөз на весь мир. Кыйынчылык, трудности. Тааныткан, прославил. Турмуш, жизнь. Чыгарма, произведение. Уламыш, легенда. Үйрөткөн, научивший, научил. Эми ушул сөздөрдүн сөз айкаштарын түзөбүз балдар. Бүт дүйнөдө Чыңгыз Айтматовду окуйт. Бүт дүйнөдө кайсы сөз, баяндооч сөздөрдү койгула балдар. Бүт дүйнөдө этиштерди коебуз. Тааныйт. Бүт дүйнөдө аны тааныйт. Бүт дүйнө аны билет десек да болот. Элге тааныткан. Элге тааныткан. Кимге тааныткан дагы? Эмнеге тааныткан? Дүйнөгө тааныткан десек болсо болот. Дагы эмнеге тааныткан дагы? Ойлонгула. Элге тааныткан, дүйнөгө тааныткан. Дагы ойлонуп жазабыз. Турмуштун кыйынчылыгы. Эмненин кыйынчылыгы? Турмуштун кыйынчылыгы. Дагы эмненин кыйынчылыгы болушу мүмкүн? Жашоонун кыйынчылыгы,
согуштун кыйынчылыгы болушу мүмкүн. Жазуучунун чыгармасы. Кимдин чыгармасы? Жазуучунун чыгармасы. Дагы кимдин чыгармасы болушу мүмкүн? Сүрөтчүнүн чыгармасы, скульптордун чыгармасы десек да болот. Уламыш жөнүндө сөз айкашын түзөбүз. Бугу эне жөнүндө уламыш бар. Бугу эне жөнүндө уламыш. Сулайман Тоо жөнүндө уламыш. Чолпон Ата жөнүндө уламыш. Ысык көл жөнүндө уламыш да болушу мүмкүн. Чоң энем үйрөткөн. Мугалим ким үйрөткөн дагы? Мугалим үйрөткөн. Дагы ким үйрөткөн? Чоң атам үйрөткөн деп дагы айтсак болот экен. Ушундай сөз айкаштарын, сөздөрдү колдонуп, сөз айкаштарын түзгөндү үйрөнгүлө балдар. Эми бүгүн мен айтып кеткендей, улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Чакан өмүр баяны менен таанышабыз. Чакан текстти карагыла бардыңар. Чыңгыз Айтматов кыргыз элин бүт дүйнөгө тааныткан жазуучу. Ал 1928 жылы Таластагы Шекер айылында туулган. Мектепте окуп жүргөндө согуш башталат. Турмуштун көп кыйынчылыктарын көрөт. Согуш мезгилинде көргөндөрү жөнүндө кийин өз чыгармаларында жазган. Чоң энеси Айымкан неберелерине жомокторду, уламыштарды, элдик ырларды көп айтып берчү. Ал киши Чыңгыздын эне тилин сүйүүгө үйрөткөн биринчи адам. Балдар, тааныштыкпы Чыңгыз Айтматовдун Чакан өмүр баяны менен? Эми 3-чү көнүгүүнү аткара баштайбыз. Бул көнүгүүнү оз эки түрүндө аткарабыз. Сүйлөмдөрдү окуйбуз, туурабы же туура эмеспи табышыбыз керек экен. Чыңгыз Айтматов өз элин бүт дүйнөгө тааныткан. Бул сүйлөм туура деп ойлойсуңарбы? Туурабы, туура эмеспи? Чыңгыз Айтматов өз элин бүт дүйнөгө тааныткан. Албетте туура, бул сүйлөм аябай туура жазылган. Кийинки сүйлөмгө өтөбүз. Ал Шекер айылында 1930 жылы төрөлгөн. Азыр биз окуп чыктык. Шекер айылында канчанчы жыл төрөлгөн? 1928 жыл төрөлгөн. Бул сүйлөм туура эмес экен. 3-чү сүйлөмдү окуйбуз. Балалыгы согуш мезгилинде туура келген. Анын балалыгы согуш мезгилинде туура келген. Турмуштун көп кыйынчылыктарын башынан өткөргөн. Мектепте окуп жүргөн кезинде согуш башталат деп окудук. Бул сүйлөм туура экен. Чыгармаларында согуш жөнүндө жазган. Туура. Азыр биз айткандай, эрте келген турналар чыгармасында өзүнүн классташ курбуларын жөнүндө баяндап кетет деп айтып атабыз. Согуш мезгилин баяндап кетет чыгармаларында. Бул сүйлөм дагы туура. Андан кийин эжеси эне тилин сүйүүгө үйрөткөн. Анын эжеси үйрөткөнбү эне тилин сүйүүгө же чоң энеси Айымкан үйрөткөнбү? Чоң энеси Айымкан неберелерине жомокторду, уламыштарды, элдик ырларды көп айтып берип, аны эне тилин сүйүүгө үйрөткөн дейт. Эжеси эмес, энеси болуш керек. Бул сүйлөм дагы туура эмес экен балдар. Эми балдар, кийинки көнүгүү үйгө тапшырма үчүн берилет. 4-чү көнүгүү толуктап жазгыла. Толуктап жазгыла дейт. Ким жөнүндө, эмне жөнүндө, ким тууралуу, эмне тууралуу деген суроолорго жооп берүүгө үйрөнгүлө балдар. Бүгүнкү сабагыбызда ким жөнүндө сүйлөштүк? Кандай жомоктор, эмнелер жөнүндө сүйлөштүк? Ошолорду эске салгыла. Жана 4-чү көнүгүүнү толуктап жазгыла балдар. Манас эпосы бүт эмнеге белгилүү? Жаңы сөздөрдү пайдаланабыз. Биринчи жаңы лексиканы өткөнбүз го. Ошол жерде бүт дүйнөгө белгилүү.
дүйнөгө деген сөздү койсок болот экен. Бугөне деген эмнени окудуң беле? Бугөне деген жомокту окудуң беле? Жомокту деген сөздү коет экенбиз. Чолпон ата жөнүндө эмне бар? Сулайман Тоо жөнүндө да эмне бар? Уламыш бар. Легенда, уламыш деген легенда деп да түшүнсөк болот, э? Байпак токуганды мага чоң энем эмне кылган? Үйрөткөн. Турмушта эмнелер боло берет? Кыйынчылыктар боло берет десек да болот, э? Турмушта эмнелер боло берет? Ошону дагы өзүңөр жаңы сөздөрдөн таап туура келе турган сөздү коюп жазып келесиңер. Бүгүнкү тапшырма балдар түшүнүктүүбү? Бүгүнкү сабагыбыз ушун менен аяктайт. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта болгула балдар.